Бир жаш баланын айынан бир бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры талкаланды туугандар. Урду кирип кетти, мотор ары кирип кеткен, адамдын бутун кысып, азыр оор акыбалда реанимацияда экен. Алып кетти. Ал эми муну сүзгөн окуучу бала да. Окуучу бала да кетти. Болжупты башкарып барат. Оğuldum Бул көчөдө эми ДТП боло турган көчө эмес да, бул мындай жанагы Тагай би деген көчө, туугандар. Бул жана Агыркөдө жайгашкан Тагай би көчөсү. Эми бул жерде 40 деген знактар турат, мектептин жаны турат. Эми ошол жерден ушул жаш бала ушундай башкарып келаткан экен да. Ушундай ылдамдыкта башкарып келип, встречкага чыгып турат. Бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырына балта чапты да, туугандар. Сурана кетет эле мына колунда бар ата-энелерден. Правасы жок мектеп окуучуга унаңыздарды бересиздер, бирок ар жагын тереңирээк ойлонушуңуздар керек да. Ар жагында ошол балаңыз бирөөнүн өмүрүнө кол салышы мүмкүн. Аны ал атайлап эмес, бирок ушул сыяктуу кырсык катталышы мүмкүн да. Ошон үчүн бөлөк айта туруп сөз жок. Kimге tekşirdeyin? Ha? Kimge tekşirdeyin? Tekşirtmeyle koyayım mı? Точно. Ötkünde burası beni tekşirdi, beni tekşirdi, kapıroğun urdu, az durmadı oturar. Oşunda aytkam, sen tazasın mı desem, tazamın dedi. Tekşirteysen, ben tekşirdim. Kolumuzdan gelse ben görürüm. Ona ben tazamın dedi, tekşirttim de yetesi tutturma varmış. Sizler tekşirmeyle koyayın ha? Bürok bardığınırga eskertip aytıp ketedi. Туғандар, барыбызга мына кыргызбыз, барыбызга бала чакабыз бар, туган уругубуз бар, туурабы? Ким эле ошо туган уругунун алдында бир уякта калайын десин, туурабы? Ошондуктан таза иштей керек. Эгерде капыстан таза иштей албасаңар, колуңардан келбесе, колуңар туткак болсо, же болбосо дүйнөгө кызыккан адам болсоңор, анда жумуш таштап коюп, өзүңөр бизнес кылышкан керек. Бул элдин иши ушундай. Мына мен да элдин иштеп чуркап жүрөм. Карасаң мына. Таңгама нарыг учуп келдим, азыр Ошко учуп кетем. Так, Оштон анан Таласка учуп барам, Жалал Абадка учуп кетем, ушинтип алуучу мага эч ким эч нерсе төлөбөйт. Элдин иши деп чуркап жүрөм мен дагы. Уктуңарбы? Силер да ошондой болушуңар керек. Анан сөзсүз айыл өкмөт болсоң, жерди урдаш, бирөөгө жер сатыш, же бир жерден бир нерсе алып калыш, андай болбош керек. Жүрөктөгү, мына жүрөктөгү патриоттуулук, бекенчи сезим ойготушуңар керек. Бул нерсени ар дайым угуп жүрөбүз. Ой, вперед, биз патриотбуз да угуп жүрөбүз. Бирок ошону колдонбойбуз да бизчи. Мекенчилдик деген сөздү, элге кызмат кылуу деген сөздү колдонушубуз керек да, практика жүзүндөчү. Макулбу? Эгер иштей албасаңар, дагы бир жолу айтам. Колуңар туткак болсо, коррупцияга иришип кетсеңер, лучше таштап коюп, бала чаканы багып, спокойно жакшылап жүрүш керек. А силерде ордо иштейм деген чуркай, баягы жанын берип иштейм деген балдар келип иштеш керек. Туурабы? Аким. Туура. Ошон үчүн азырынча мына Нарын районунун айыл өкмөттөрү текшербей эле коеюн, өзүңөр айтып атасыңар, э? Мындан ары 2 апта болот. 2 апта болот. Таза иштеңдер жигиттер. Менин максатым силерди камаш эмес. Менин максатым силерди апарып эле ушу камап эле силерди ызылдатып эле коркута бериш эмес. Менин максатым ушу элге таза иштей берсе экен деген үмүт да. Ушу үмүттү актагыла, э? Ийгилик болсун. Жакшы.